İsrail kalkının Misirden çıkışı. Чыгуу 11 bölüm жана 12-13 bölümдөн alıngan ayatlar. Жараткан Эге Мусага мындай деди: Фараондун жана мисирликтердин башына дагы бир апат салам. Ошондон кийин фараон силерди бул жерден кое берет. Кое бербек тургай, бул жерден силерди кубалап да чыгат. Сен Исраил калкына айт: ар бир эркек, ар бир аял мисирлик таанышынан алтын күмүш буюмдарын сурап алсын. Жараткан Эге мисирликтерди Исраил элине жакшы мамиле жасагандай кылып койду. Муса да Мисирде фараондун нөөкөрлөрүнүн жана элинин алдында абдан мартабалуу болду. Анан Муса фараонго мындай деди: Жараткан Эге мындай дейт: түн жарымында Мисирди аралап өтөм. Ошондо Мисирдеги бүт тун уулдар, тактыда олтурган фараондун тун уулунан баштап, жаргылчак тарткан күңдүн тун уулуна чейин бүт өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары өлөт. Бүтүн Мисир жеринде мурунда болбогон, ийинда болбой турган катуу өкүрүк чыгат. Бирок Исраилдардын бир да кишиси, бир да малы зыян тартпайт. Ошондо Жараткан Эге Исраил элинин мисирликтерден кандай ырмаларын билесиңер. Анан нөөкөрлөрүңүздүн баары келип, мага таазим этишип, сиз да кетиңиз, ээрчиген элиңиз да кетсин деп суранышат. Ошондон кийин мен кетем. Анан Муса фараондун алдынан ачууланып чыгып кетти. Жараткан Эге Мусага: Мисирде кереметим көп көрсөтүлүшү үчүн фараон силерди укпайт, деди. Ошентип Муса менен Аарон фараондун алдында ушул кереметтердин баарын көрсөттү. Бирок Жараткан Эге фараондун жүрөгүн таш кылып койгондуктан ал Исраил элин өз жеринен чыгарбай койду. Жараткан Эге Мисир жеринде Муса менен Ааронга мындай деди: Бул ай силер үчүн биринчи ай, жылдын биринчи айы. Бүткүл Исраил жамаатына айткыла, ушул айдын ордунда ар бир үйдүн башчысы өз үйдөгүлөрү үчүн бир козу же улак тандап алсын. Эгер үйдө киши аз болуп, аны жеп түгөт албай турган болсо, анда киши санына жараша жакын коңшусу менен чогуу алсын. Ким канча жейт, ошого жараша бөлүшсүн. Жандыгыңар эч кемтиги жок, бир жылдык эркек козу же улак болсун. Жандыкты ушул айдын 14-күнүнө чейин багып, ошол күнү кечинде Исраил жамаатындагылардын баары өз жандыгын сойсун. Анан канынан алып эт жей турган үйдөгү эшиктин кашегинин 2 капталына жана үстүнө сыйып башсын. Этти отко кактап бышырып, калама, ачуу чөп менен ошол түнү жешсин. Этти чийкилей же сууга бышырып жебегиле. Аны баш шыйрагы, ичеги карны менен чогуу отко кактап бышырып жегиле. Эттен эртең мененкиге калтырбагыла. Эртең мененкиге калып калганын өрттөп жибергиле. Эт жеп жатканда белиңер булуу, бут кийимгер кийилүү, таягыңар колуңарда болсун. Этти тез жегиле. Бул Жараткан Эгеге арналган кыя өтүү тамагы. Мен ошол түнү Мисир жерин аралап өтөм. Мисир жериндеги адамдардын тун уулдарынын баарын, малдын биринчи төлүнүн баарын өлтүрөм. Мисирдин бүт кудайлары менин алдымда кудуретсиз экенин көрсөтөм. Мен Жараткан Эгемин. Силер турган үйдүн кашектериндеги кан белги болот. Мен канды көрүп, силерден кыя өтүп кетем. Мен Мисирди жазалаганда өлүм апаты силерге тийбейт. Бул күн силер үчүн эскерүү күнү болсун. Аны Жараткан Эгеге багышталган майрам катары майрамдагыла. Ал укумдан тукумга майрамдалсын. Бул силерге түбөлүккө берилген көрсөтмө. 7 күн калама жегиле. Биринчи эле күнү үйүңөрдөгү ачыткыны жок кылгыла. Кимде ким ушу 7 күн ичинде ачыткы кошулган нан жесе, ал Исраил элинин арасынан жок кылынат. Майрамдын биринчи күнү жана 7-чи күнү ыйык жыйналыш болсун. Ошол күндөрү өзүңөргө тамак жасоодон башка эч кандай жумуш кылбагыла. Калама майрамын майрамдагыла. Анткени дал ошол күнү мен силерди топ-тобуңар менен Мисир жеринен алып чыккам. Бул күн укумдан тукумга майрамдалсын. Бул силерге түбөлүккө берилген көрсөтмө. Биринчи айдын 14-чү күнүнүн кечинен баштап 21-чи күнүнүн кечине чейин калама жегиле. Ошол 7 күн үйүңөрдө ачыткы болбосун. Кимде ким ачыткы кошулган нан жесе,
ал келгин болобу же жергиликтүүбү Исраил жамаатынан жок кылынат. Ачыткы кошулган эч бир нерсе жебегиле. Кайсы жерде жашасаңар да калама жегиле. Анан Муса Исраилдардын бүт аксакалдарын чакырып алып, аларга мындай деди: ар бир үй бүлө өзүнө бирден козу же улак тандап алып, кыя өтүүгө союла. Бир тутам исоп алып, аны идиштеги канга малып, канды эшиктин кашегинин үстүнө жана 2 капталына сыйпагыла. Таң аткыча эч кимиңер үйүңөрдөн чыкпагыла. Жараткан эге мисирликтерди өлтүрүү үчүн Мисирди аралап өтөт. Кашектин үстүндөгү жана 2 капталындагы канды көргөндө эшиктерден кыя өтүп кетет. Кыйратуу учунун үйүңөргө кирип силерди өлтүрүүсүнө жол бербейт. Кыя өтүү жөрөлгөсүн өзүңөр да, укум тукумңарда мыйзам катары түбөлүк туткула. Жараткан эге силерге берем деп убада кылган жерге киргениңерде бул жөрөлгөнү сактагыла. Балдарыңар силерден бул эмне деген жөрөлгө деп сураганда мындай дегиле: бул жараткан эгеге арналган кыя өтүү курмандыгы. Жараткан эге мисирликтерди өлтүргөн кезде Мисирдеги исраилдардын үйлөрүнөн кыя өтүп кетип, бизди аман калтырган. Ошондой эл жараткан эгеге таазим этип, ибадат кылды. Исраил эли барып, жараткан эге Муса менен Арунга кандай буйруса ошондой кылышты. Түн жарымында жараткан эге Мисир жериндеги бүт тун уулдарды, тактыда олтурган фараондун тун уулунан баштап, зынданда олтурган туткундун тун уулуна чейин өлтүрдү. Алардын малынын биринчи төлүн да бүт өлтүрдү. Ошол түнү фараон анын нөкөрлөрүнүн баары бүткүл Мисир ойгонду. Анан бүт Мисир жеринен каттуу өкүрүктөр чыкты. Анткени өлүм болбогон бир да үй жок эле. Ушул эле түнү фараон Муса менен Арунду чакырып алып мындай деди: болгула, силер да Исраил эли да элимдин арасынан чыгып кеткиле. Баргыла өзүңөр айткандай, жараткан эгеге ибадат кылгыла. Майда малыңар менен кара малыңарды да айдай кеткиле. Бирок мага батаңарды бергиле. Мисирликтер Исраил элин өз жеринен тезирээк чыгаруу үчүн аларды шаштырышты. Болбосо баарыбыз өлөбүз дешти алар. Ошентип Исраилдар ачыкка кошулбаган камырларын табагы менен кошо кийим кечесине ороп, ийиндерине көтөрүп жөнөштү. Исраил эли Мусанын айтканын кылып, мисирликтердин алтын жана күмүш буюмдарын кийимдерин сурап алды. Жараткан эге мисирликтерди өз элине жакшы мамиле жасагыдай кылып койгондуктан, мисирликтер аларга сураганын беришти. Ошентип Исраилдар алардын байлыгын олжолоп кетишти. Исраил эли Мисирде жашаганына 430 жыл болгон. 430 жылдын акыркы күнү жараткан эгенин калкы топ-тобу менен Мисирден чыгып кетти. Ушул түнү жараткан эге Исраилдарга сакчы болуп, аларды Мисирден алып чыкты. Ошондуктан Исраил эли ушул түнү сергек болуп, аны жараткан эгеге арнап укумдан тукумга майрамдоого тийиш. Андан кийин жараткан эге Мусага мындай деди: биринчи туулгандардын баарын мага багыштагыла. Исраил элиндеги адам болобу, мал болобу, карындан биринчи чыккандын баары меники. Муса анан элге мындай деди: Мисирден өзүңөр кул болгон жерден чыккан бүгүнкү күн эсиңерде болсун. Анткени жараткан эге кудурет күчү менен силерди ал жактан алып чыкты. Жараткан эге силерге жана ата бабаңарга ант бергендей, силерди Канаандыктардын жерине алып барып, аны силерге бергенде, карындан биринчи чыккан уулдардын баарын жараткан эгеге багыштагыла. Колуңардагы малдын биринчи бүт эркек төлү жараткан эгеге тийиштүү. Эшектин биринчи туулган эркек такыйынын ордуна бир козуну же улакты курмандыкка чалып, анын кунун төлөгүлө. Эгер кунун төлөбөсөңөр, анда такыйдын мойнун сындыргыла. Тун уулдарыңардын баары үчүн кун төлөгүлө. Келечекте уулдарыңар силерден бул эмне деген жөрөлгө деп сурашса, мындай деп айткыла: жараткан эге бизди Мисирден, биз кул болгон жерден кудурет күчү менен алып чыккан. Фараон бизди кой өрбөй көчөргөндө, жараткан эге Мисирдеги тундарды, адамдардын тун уулдарынын баштап, малдын биринчи төлүнө чейин өлтүргөн.
Мына ошол үчүн малдын биринчи эркек төлүнүн баарын жараткан эгеге курмандыкка чалабыз да тун уулдарыбыз үчүн кун төлөйбүз. Ошентип бул жөрөлгө колуңар менен маңдайыңардагы таңуудай болсун. Бул жөрөлгө жараткан эге бизди кудурет күчү менен Мисирден кантип алып чыкканын эстетип турат. Фараон Исраилдарды кое бергенде Белиштилердин жери аркылуу өтө турган жол кыскараак болсо да, Кудай аларды ал жер аркылуу алып барган жок. Себеби Кудай эл согушууга туура келерин көргөндө айнып, Мисирге кайтып кетпесин деп ойлоду. Кудай элди Камыш деңизге ээн талаадагы жол менен айлантып алып кетти. Исраил калкы Мисирден аскерлерге окшоп ирет менен чыкты. Муса Жусуптун сөөгүн ала кетти. Анткени Жусуп Исраилдарга ант бердирип, Кудай силерге келгенде менин сөөгүмдү да бул жактан алып кеткиле деген эле. Исраил эли Суккот шаарынан чыгып, чөлдүн четиндеги Этамдан конуш алышты. Жараткан эге күндүзү булут мунара болуп жол көрсөтүп, түнү от мунара болуп жарык түшүрүп, күнү түнү жол жүрсүн деп алардын алдында жүрдү. Күндүзү булут мунара, түнү от мунара элдин алдынан кеткен жок. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com